bir yıl Moskvada batып бардык biz. Moskvada batқанда ахвал көргөндө biz ошо күнү түнү менен уктay албай ыйлап чыктык. Абдурахман Дамила болуп чогарабыз. Бирөөнүн аял, бирөөнүн эркеги кучакташып бир жатат. Бир кабар. Таң калдык да biz баргандачы. Бирөөнүн аял, бирөөнүн. Именно ошондой жыйып аткан да тайчы. 40 күн ошо жерде квартира баягы чыкты. Бүт бөлдүк. Аялын бияка, эркегин бияка. Биягында 40 күн чөтештер. Миңдеген адамдар намаз окуп кетти. Миңдеген адамдар тоба кылды. Аялдардын көз жашын айтып ыйлабайдырчы. Bir жол bir жерге барып даваян кылсам, 100-500 жакын базар бар экен. Страгин деген базар бар экен. Страгин деген. Ошо жердин эмес экен. Аял иштеген балдардын аялдары бар, башкасы бар, иштеген шөттөр. 500 жакын аял жок. Пардан тартып алган баян. Жарым саат, ашкыз 1 саат болду. Бакыр ыйлап атышат дейм. Талап бар да. Просто барыш керек акачы. Барыш керек талап. Анан кийин бүткөндөн кийин мен көп ал жерде өзгөрүүлөр болгон. Эми бир окуя айтып берем, арасынан ошо жерде. Бир кат көрдүм анда. Ал окусам, сиз айттыңыз, аялдар жоолуктан жүрүш керек. Хижабмен жүрүш керек, намаз окуш керек деп атасыз. Мейли намаз окуйбуз, жолун таап берсе. Биз түшүндүк дейт. Айтып да биз кылабыз ошону. Сиз айтканды түшүндүк деди. Бирок биз жол салынсак, азыр биз дүкөндө иштейбиз, бир супермаркетте иштейт экен, 11 аял экен. Кыз келиндер 11 экен да. Эгер биз барсак, биздин начальник биз куу жүрөт. Сиз эмне дейсиз? Мен Недеш бир аз тура калганда анан айттым. Мен дедим силерге жумуш таша же бар сал ал мен айтпайм, приказ бербейм. Мен пайдасын айттым. Бирок бир сөз айтам дедим. Сиз жол ташап Алланын алдында мына Алланын өкүмүн сындырган убакта Алла Таала сизге рызык берди. Берди. Эми Аллахтын өкүмүн аткарсаңыз, кантип Алла Таала сизге рызык бербей койсун? Ошо маселени эстетип жүрөсүз. Ошону эстеңиз дедим. Өзүң чечесиз аны. Кеттим мен. Ошондон ары биз ары жака Украинага, Крымга кирип кеттик. Анан убакыт бүткөндөн кайтып келип Москвага келип учуп кетиш керекпиз Кыргызстанга. Кайтып келгенде анан бирөө айтып атты. Таксист өкүндө баян кылыңыз ага. 11 кыз дүкөнгө бар дейт. Эртең ошо айтып беришти да. 11 кыз жолук салып, хижап кийип толук дүкөнгө барышты. Эшиктин озуна тизип туруп, чечим чыгарды. Эгер начальник бизге карап туруп, мунунда кийимге болбойт десе, кайтабыз дагы, увольнительбиз да башка жумуш иштейбиз. Чечишип туруп жүрдү. Анан эшиктен ол тизип турса, эртең менен начальник чуркап кирип дейт. Анан биз карап туруп, караган кыздар чөзөсү айтты. Неге жумуш месеңер жосоңуз жок? 8 болду. Неге месең ара турбайсыңар? Не турасыңар бул жерде бош берди? Биз 40 мүнөт чыгай турабыз дагы бир экен. Мындан карап. Мындан карап. Эми бардык хижап жатырат да. Чё это ваша одежда dedi. Да, наша одежда мусульман dedi. А, вы красивее стали, красивее dedi. Идите на свое место дайте. Айтып, сүйүнтен жатат да. Бүгүнкү күндө ошондой үмүт дүйнөгө тарап кеткен. Канчасы ахвалы оор. Ким барып айтат? Айтыңызчы, ким бар ошолорду айтып жеткизет? Эгер мен айтпасам, мен бош эмесмин. Мен бияктамын да, ар ким өзү иштеп берсе. Ар ким Кыргызстандан башын чыгарбаса, алам муктаж го. 6 миллиард куфр бар. Ким? Мен масулмун ошого. Мен масулмун ошого. Бүгүнкү маслихат куруш керек адам өзү. Алыш керек. Мен пайгамбардын мен келдим, мен деш керек. Биз деш керек, мен деш керек. Биз десе иш өлөт. Мен букаса башка бирөө каттап койт да болду. Мен десеңиз анан ошондон кийин бирөө кылса да рахмат дейсиз. Мага жардам берип атасыз. Тууган ошон үчүн иншалла бул билиңиз, сиз ким даражаңыз улуу, пайгамбардын үмөтүсүз. Сиз аалымсыз. Болду. Пайгамбардын ордугу пайгамбар жок азыр. Ошондун ордугу сизсиз. Ошондой ниетте жүрүш керек, ошондой илим алыш керек, ошондой бекем, дамын айтканда бекем илим алыш керек. Ар бир тамгасын тамгадай кылып туруп. Анан кийин ошону ааламга таратыш керек. Бир жерге эмес. Таярбыз иншалла. Вакытыңызда да болгон жокмун?